Тилават саждасын кылуу үчүн макрух убакыттары барбы? Асыр намаздан кийин дейт. Тилават саждасын кылууга туугандар макрух убакыттар бар. Макрух убакыттар өзү мына биринчи ушул 3 убакыт. Таң атып атканда, чак түштө, күн батып атканда. Саждай тилават бул биз бул сүннөт өкүм болгондуктан эң жакшысы макрух убакытта эмес кылганыбыз жакшы да. Эгерде макрух болуп кала турган болсо, сажда деле баары бир мойнуңуздан сакыт болот. Бирок азыркындай эми макрух кылбай туура сажда кылыш керек да. Асыр намаздан кийин сажда кылса болобу деген маселеңизге жакшы эмес бул. Асырдан кийин. Мурда карыз элем, ал адамды таппай калдым, эмне кылсам болот? Туугандарын карап көрбөйсүзбү? Эгерде туугандары дагы болбосо, анда анын атынан садака кылып бергениңиз жакшы. Соо ошого тийсин. Тообанын шарттары болот экен го, ушул боюнча айтып берсеңиз. Тообанын шарты сиз менен Алланын ортосунда 3. Ал эми сиз менен башка инсан болсо, анда 4. Биринчиси ушу сиз менен Алланын ортосунда болгон тообанын шарты кылган жаман ишти ташташыңыз керек ошону. Мейли зынабы, уурулукпу, ушакпы, кандай гана арам нерсе болсо, ошону ташташ керек. Өткөн ишке өкүнүш керек. Ушуну бекер эле кылыпмын, шайтандын азгыруусу менен деп, өкүнүп кайгырыш керек. 2. Үчүнчүсү келечекте эми буну кайталабайм деп Аллага убада кылыш керек. Буну кайталабайм деп. Ал эми бенде менен бенденин ортосундагы укукта ушунун да 4-сүсү бар. Ал кайсы? Анын акысын бериш керек да. Бирөөдөн акча алып бере элексиз, аны кайтарып бермейинче болбойт, тоба кабыл болбойт. Ал акчасын алып алган, уурдап алган, тартып алган, анын акысын бермейинче 3 болсо деле сиз тоба кылдыңыз, ыйладыңыз, дуа кылдыңыз, экинчи кайталабайм дедиңиз, өкүндүңүз, эми ушул боюнча ушул ишти таштадыңыз, бирок кайтарып бербесеңиз, тобаңыз кабыл болбойт. Бенде менен бенденин ортосунда азыркы 4-чү шарт сөзсүз туугандар, сөзсүз. Эгер бирөөнү ушактаган болсо, андан кечирим сурамайынча, же жалган күбөлүк өткөн болсо, мен жалган күбөлүк өтүп койдум, сиз мени кечирип коюңуз демейинче, Алла кечирбейт туугандар. Тобанын ушу 4-чү шарты. Кадыр түндө кандай үйлөргө периште кирбейт дейт. Периште өзү не только кадыр түнү эмес эле, жөнөкөй күндөрү деле кирбейт. Кайсы үйдө сүрөттөр болсо, ит болсо кирбейт пайгамбарыбыз. Жана сөлөкөт болсо. Сөлөкөттөр, бутталар бар, ушулар болсо. Ал эми кадыр түндө Жабраил периште бардык периштелер менен түшөт. Алла субханаху ва таала буйрат, 100 канаты бар дейт, 2 канатын атса чыгыштан батышка чейин экен. Ар бир ошо кадыр түндө уктабай отурган, намаз окуган, зикир кылган ошолорго келип, периштелер зиярат кылып кетет, дуаларына амин деп кетет, алар менен учурашып кетет дегенге чейин бар. Алар учурашып кетет. Таң атканга чейин болот алар. Таң атканда анан кийин кеттик дейт, баары чыгып кетишет. Албетте ошол жерде периштелер, Жабраил периште айтат экен, Алла Таала Мухаммад пайгамбардын үммөтүнө кандай мамиле кылды дегенде, Жабраил алейхиссалам айтат экен, баарын күнөөлөрүн кечирди ошо түндүн урматына, кадыр түндө баардын күнөөсүн кечирди, 4 түрлүү адамдын күнөөсүнөн башка. Биринчиси ким? Дайыма арак ичкен адам. Ушундай касиеттүү кадыр түндө да күнөөсү кечирилбей калат экен туугандар. Экинчиси акыл ли валидей деп коет, мудмину хамр бир. Экинчиси акыл ли валидей, ата-энесине ак болгон бала же кыз, ата-энесин тажаткан, акыры барып ата-энеси ак сүтүнөн кечире берген. Ушундай баланын дагы кадыр түндө күнөөлөрү кечирилбей калат экен. Үчүнчүсү каате силай рахим, мындайча айтканда силай рахим туганчылык мамилени үзгөн. Туганчылык мамилени үзгөн, ошого да катташпай койгон, жөндөн жөн болор болбогонго. Бир туугандары бар, эжелери бар, агалары бар, инилери бар, туганчылык мамилени. 4-сү мушахин деп коет. Мушахин дегени ким десе ал бири-бирине кек сактап, бири-бирин кечирбегендер. Мына ушулардын дагы кадыр түндө күнөөлөр кечирилбейт деп айтат да.